Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Дагы эле Кытайлык бир тууганыңар Арзыбек жана менин досум Калбек. Жана эле Базар Бас YouTube каналынан силерге ысык салам. Туугандар, мына өзүңөр көрүп тургандай, азыр биз 38 метр бийиктикте турабыз. Эмне үчүн дегенде, силерге ошол кыргыз элиме, ошол Кытайдын эң чоң болгон манипулятор заводун азыраак болсо дагы ачыктап толугу менен көргөзүп коеюн дедик, туугандар. Биз азыр турган, чыгып алган бийиктикти көрсөңүздөр болот мына. Негизи 38 метр бийиктиктебиз. Эми балким экранда жакшы көрүнбөй аткан болушу мүмкүн. Бул чыгып алган эле манипуляторго кирет, мына көрсөңөр болот, Бул менен кандай кызмат аткарабыз деген кезде, мына артыбызда эле турат көрсөңөр. Кандай кызмат аткарабыз деген кезде, туугандар, буну менен ар кандай бийиктиктеги, бийик жердеги домдорду, тиги айнек терезелерин сүртүү же болбосо башка жумуштар менен тигиндей бийик жерлердеги сырткы домдордун сыртындагы нерселерди аткарсаңыздар болот. Экинчиден, бул жерде эң кичиги 4 тонналык манипулятордон тартып, чоңу 16 тонналык манипуляторча ушул заводдон чыгат. Кытай боюнча number 1 десек болот. Биринчи орунда турат, туугандар. Бул жерге негизи Калбек досум эле билет да, ошол бир байке келип боштон, ошол байкени алып келип, манипулятор алып, заказын берип турабы досум. Өзү тандап, өзү карап алып да негизи. Анан ошого силер менен бирге ортоктош бололу деп. Туугандар, Кыргызстандын курулушу аябай кетип атат. Тараккыят аябай кетип атат. Ага, чынын айтканда мен буякта туруп да кубанычтамын да, кытайлык болсом да. Ошого туугандар, эгер силерге кимде кимиңерге манипулятор керек болсо, дагы эле бизди унутуп калбагыла, жана эле Базар Бас YouTube каналына катталып алгыла. Саламатсыздарбы, кыргызстандык мекендештер? Сиздерге Кытай мамлекетинен чоң салам айтабыз. Биздин бүгүнкү сапарыбыз мына Кытай өлкөсүндөгү эң чоң Мемин деген заводдордун бири. Манипулятор чыгарган, хоо машиналарын чыгарган, мындай автокрандарды чыгарган заводдордун биринде турабыз. Биз мына азыр 35 метр бийиктикке мына кранды атайын көтөргүзүп заводду канчалык чоң экенин, канчалык жогорку деңгээлде завод экенин көргөзүп коеюн деп атайын ушундай бийиктикке чыктык. Эми бул жерде мына аркабызда көрүп атсаңыздар керек, мына крандарды. Бул жерде бир эле ушундай крандар эмес, ар кандай түрдөгү бизге Кыргызстанга керектүү болгон техникаларды ушул заводдон чыгарып бүткүл дүйнөгө экспорт кылат экен да. Алдыда көргөзүп бере турган завод, бул заводдун бир эле филиалы экен. Bundan дагы чоң, дагы бир 2-3 филиалы бар экен. Ал жака дагы барып калышыбыз мүмкүн. Азырынча биз ушул заводду кененирээк ушул манипуляторлордун кичинекей болтунан баштап бүт бардыгы ушул жерден жасалып, ушул жерден куралып, ушул жерден дүйнөгө экспортко чыгат экен. Ошону сиздерге азыр жасалып атканын, кандай жасалат, нелери кандай болот, бүт бардыгын майдалап сиздерге тааныштырып беребиз, туугандар. Мына эми ушул жерден карасаңар, буяка айлансаң досум, тиги удулуста турган бар жогу ушул заводдун немелери да, ушул заводдун өзүнүкү. Азыр мына жерде эми өтө бийикке чыга алган үчүн биз кылтырап титиреп бийикте зорго турабыз. Чынын айтканда коркуп атабыз десең болот да. Мына артыбыздагы тиги ошо бар жогу ушул заводдуку да. Бар жогу. Чоң зданиялар бүт ушул заводко карайт экен. Бүт техникалардын тетиктери ушул жерде жасалып, ар зданиялардын ичинде ар кайсы тетиктери жасалып чыгат экен, туугандар. Анан ушул бийиктикте туруп бир сөз эсиме келип атат досум. Баягы кыргызда бир сөз бар, өзүң билесиң. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Ушул Калбек досум экөөбүздү ушул бийикке чыгарган ошо силерсиңер, кыргыз элим. Эми негизи биз колубуздан келишинче силерден жардамыбызды аябайбыз, туугандар. Мейли Кытайга келгиле, мейли Кытайдан түсүмөтүү завод менен иштешем дечилер болсоңуздар, дагы эле бизге кайрылгыла, жана эле Базар Бас YouTube каналына катталганды эргиз унутуп калбаңыздар. Силерге пайдасы эле бар, зыяны жок, туугандар. Эми биз кирип ушул манипулятордун өздөрүн жана заводдо кандай иштелип чыгышын жакшылап тааныштыралы досум. Экинчиден дагы бир айтып койгум келди. Ушул жерде эми көп сүйлөп койдук, кечириңиздер. Мына бу Шандong тараптан экинчи кол же болбосо жаңыртылган сыр берип, бар жогун алмаштырып, жапжаң кылып койгон техниканы негизи силерге сунуштабайбыз, туугандар. Биз керек болсо ушундай заводунан алган жакшы, ал анткени акчаны кан терибиз менен тапканбыз да. Эми кыйналсак деле алыбыздын келишинче жаңысын алып алсак, негизи бизди 5-6 жыл, жада калса 10 жылгыча эч кандай бир маселеге жолуктурбай иштеп бере алат да. Туурабы досум?
Анан техниканы гарантия берет экен, канча жылга гарантия берет экен деп берки эски техникалардан деле сурай бересиздер да. Гарантияны мына ушул заводдон талап кылсаңыздар болот. Ооба. Канча жыл гарантия бересиң, канча иштеп берет деп ушул жерден талапты коюп туруп, жаңы техниканы ушул жерден алып кетиңиздер. Анда эмесе бизден алыстабай туруңуздар, биз заводдун ичине кирип дагы кененирээк маалымат берели сиздерге.给我发微信的那个女孩子吗？对，是的呀。啊，行行，我这边忙完了，我再跟你联系啊。可能今天晚上出发。晚上出发，大概几点钟出发？你给我发个消息吧。行行行，好的。行好，然后到时候我这边就给你发一个房子，等到你晚上出发的话，你就给我发个消息。嗯，你必须要加一头，用这个对对对防止这个，他本来来的时候就要下面那个，是吧？对对对，下来的时候只是下面行行，看得出来那我们就开始拍. Манипуляторлордун кандай иштелип чыгарышына келдик. Бул жерде жасалып аткан манипуляторлорду мен сизге кыскача кылып түшүндүрмө бергечи кетейин, туугандар, жүрүңүздөр. Негизи буга келсек, бул катталма манипулятор да. Bunun manipulator артында турат, анан бул артыкчылыгы ошол мындай бүктөлөт да, адам колуна окшош бүктөп жыйнап койсоңуздар болот. Эми бул негизи чынын айтканда кымбатыраак болот да. Бир адаттагы манипуляторлордон бир эсе кымбатыраак десек деле боло берет. Эми буяка келсек мына. Кичинекей манипулятордон тартып, дагы айтарым 4 тоннадан 5 тоннагача, 4 тоннадан 16 тоннагача манипуляторлор жасалат бул жерде. Анан туугандар бул жерде заводдук айтып атат. Бул манипулятор каалаганча эле бир машинанын үстүнө коюп кое турган нерсе эмес, туугандар. Түшүндүрмө бергечи кетейин. Биринчиден, бул машина өзү келгенде заводдон бул машина келгенде, бул алдындакы эле мына жасасы болот. Мына үстү жок болот, туугандар. Мына алдындакы эле бир парчасы болот. Şu manipülatörün özünün salmağı ele 4 tonnadan jogorу экен да. Анан буяка заводка алып келип туруп, мына үстүндөгү мына күчөтмө жасаны кое турган кеп, үстүнө коюп, жакшылап, бышыктап, манипуляторду өзү көтөрүп жүрө эле турган, жана өзү манипулятор баскан жүктү көтөрүп жүрө эле турган кылып, жакшылап туруп, анан бар жогун атайы түрдө жасап, анан
биздердин жана клиенттердин колуна тапшыра турган жумуш туугандар. Негизи манипуляторду каалаган машинага койгола болбойт. Экинчиден бу жака келсек, мына бу жакты көрөсүздөр. Бу жакта жасалып бүтүп аткан манипуляторлор тыгы чийдүндө. Тиги. Бул 12 тонналык манипулятор экен туугандар, 12 тонналык. Алды 2 дөңгөлөк, арты 4 дөңгөлөк. Мейли силер кызылы керек эмес, көгү, жашылы, сарысы десеңиздер, оюңуз такырдай кылып чыгарып беребиз да. Тиги немеси болсо, мына краны болсо 5 белек усарат. Эң узун болгон кезде 16,90 метр. 16,90 деген ушу 17 метрге чукул усарат туугандар, узундугу. Анан 12 тоннаны көтөрөт деген сөз. Эми бу жака келсек, жагына жеш жийдүндө. Тиги. Бу да 12 тонна экен туугандар. Эми бул чоңун жакшылап көрсөтөйүнчү мен силерге. Негизи завод бул машинанын мына өзү заводдон келгенде ушул эле бөлөгү болот. Ушул эле бар да, мына үстү жок. Акырында келген кезде заводко келгенде туугандар мына үстүн кошобуз. Үстүн коштуруп, андан кийин манипуляторду кое турган ке үстүнө туугандар. Андан кийин өзүнө жүктү басып анан көтөрүп жүрөт. Бул жапжаңы, эч кандай бир экинчи кол же болсо өзгөртүлгөн эмес. Кытай боюнча эң чоң заводдо турабыз. Bunun materialının kalınlığını görüyorsunuz tuğanlar. Negizi bu kalınlıkta görsenizdür ayabay sonunca жазалган мына көргүлө. Бул Kespi дейбиз да, Kespi атайын манипулятор жасай турган завод. Мына туғандар, бул манипулятор заводдон жасалып бүткөндөн кийин бар жок текшерилет. Мына бул таштарды көрсөңүздөр мына. Бул жерде 12 тонна, 25 тонна, 2500 килограмм, 4100 килограмм деп турат да, ушуларды көтөрүп бар жок текшериштен өткөндөн кийин анан биздин колубузга тапшырат. Анан экинчисин айтсам туугандар, бул манипуляторлордун машинасынын өзү болсо Хово жана Шахман жана Дongfeng деген ар түрлүү өзүңөргө жаккан марканыкын тандап койдурсаңыздар болот. Үстүнкү манипулятор болсо заводдун өзүнүкү чыгат. Анан бул завод ушул Хово машинасы менен Dongfeng маркасы жана Шахмандыкы Кытай боюнча биринчи өкөлөчүсү туугандар. Башка жерден дагы эң арзан баада ушул заводдон чыгат экен. Кытай боюнча эң чоң заводдун бирөө экен туугандар. Бул манипулятордун өзүн дагы бар жогун өзү бир кол жасап чыгат экен. Эми ичине кирип жакшылап кандай бир башынан кандай жасап чыгат бар жогун түшүндүрөбүз. Кеттик. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде карасаңыздар, ушул манипулятордун кичинекей запчастарынан тартып өздөрү чыгарат мына. Өздөрүнүн тиги логотипи басылуу бул жерде. Карасаңыздар болот мына. Bunun kalınlığın, materialдын бышыктыгын эле көрөсүздөр. Бул манипулятор чыгаргалы негизи кыйла жыл, бир 20 жылдан ашкан завод да бул. Бу жакта карасаңар бар жогун ушундай кылып жакшылап текшилеп, кетчи материалдарын бар жогун ушул станок менен кесип чыгарат, оюп. Мына Bular bolsa tuğanlar, bular bolsa takır ham materialı. Manipulatorga ketken temirlerden ham materiallar tuğanlar. Görgülü kalınlığın, sapatın karayısınlar. Бар жоғы ошо мамлекеттик текшеріштен өткөн, сапатынан эч кандай кыйлат болбойсуздар туғандар. Эми бу жака келсеңиздер мына, бар жогу өзүнө кеткен майда запчастардын бар жогу ушул станоктон лазер нур аркылуу кесилет. Бул станок болсо аябай чоң станок, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул жерден карасаңыздар мына, өзүңөр каалаган, өзүңөр ойлогон ар кандай нерсени лазер нур аркылуу кесип чыгарат. Манипулятордун запчастарын такыр кесип чыгарып, андан тияка барып, сваркачысын сваркалап, андан кийин жакшынакай кылып жасап бизге колубузга тапшырат тугандар. Жанагы листтерди лазерный компьютерлештирилген сваркасы кесип берген, Лазер нур кескич да бул, мына калыңдыктак, ар кандай калыңдыктак темирди кесип оюп берет да. Досым ийет да, көрсөң. Мына ийилгендер такыр ушул станоктон ийилет. Бар жол ийилет, мына чоңдугун карайсыңар, ушул темирдин калыңдыгын карайсыңар тугандар. Бул жерде мына темирдин калыңдыгына эле көңүл бурулса, Ооба. Бул бир башынан кетет да, нөлдөн башталып, акырынча иштелип чыгарылат да, негизи. Ушулар такыр ошол манипулятор запчастка кете турган темирлер да мына. Бар жогу. Ооба, мыналар ошо темирди ийет.
Endi tuğanlar bu yoqqa kelsek, бұл жерде сварка qiladi. Temirlerдің бар жоғын бұл жерде сваркалайды. Сваркалап tekshirishdan o'tgandan keyin бар жоғын. Anan bu yoqqa жылдырады, көрсеңіздер болады. Мынау дозым ушул манипулятордың крандары да, мыналар такыр. Манипулятордың крандары. Туғандар мына, ушул темирдин калыңдыгын көргүлө, чоңдугун көргүлө туғандар. Негизи манипулятордун эң жогору кызматын аткара турган ушул краны да. Ушул краны канча сапаты жакшы болсо, ошончо жакшы кызмат аткара беришин. Кичигинен тартып чоңдоса, bu жакта карасаңар, баары жогу ушундай кызматчылар жакшынакай тиги лазерный сварка менен жакшылап сваркалап, анан өткөрүп алат да, текшериштен өтөт. Bu yoqтың бар жоғын қарасаңар, такыр ушул манипулятордың крандарын сваркалап жасап жүрөт да. Bu yoqты көргөсө болду досум, кел. Мисалы мынаны көрсөңүздөр болот. Эң чоң ушу да, эң крандын эң түбүндө олтурганы ушул. Андан ичинен узарып чыгат да ул. Бар жок ушул жерде сваркалап бүтүрөт тугандар.那边怎么过去？从这边过去吗？对，从这个走。前面一直都是油漆的嘛，它这边是。它的表面要处理一下，对不对？对，要处理一下，因为它就是。Эми тияктан сваркаланып чыккандан кийин досум эде. Анан буну бир станокко салат да. Тиякта тиги нары жакта бир станогу бар. Ошонун ичине салып туруп буну кум менен темирдин бетиндеги дат жана башка жабышып калган нерселерни кум менен уруп тазалайт. Тазалап болуп туруп андан кийин сырдайт да. Bunun tekşerişi negisi mamleket tekşerişke toşkon bunun sapatçı бар жоғы. Көрсеңер болады, қаралатшы. Ушул жерди караса, ушул манипулятордун ошол кранын иштеш үчүн досум канча жүздөгөн адамдар иштеп атат. Кичинекей бураматынан тартып, эң чоңнача болгон такыр сваркасын сваркалап, мына бетиндеги даттарын кетирип, негизи материалдар темир даттайт да, коюп койгондочу. Бар жогун бүтүрүп туруп, анан бияка алып келип, сырдап, бар жогун жакшынакай кылып, анан тияка коет, койгондон кийин тиги башка барып, машинага орнотуп, жакшылап текшерип, андан сырткап чыгып текшерет да. Эми буяка келсек, mana qarasаңыздар болады. Ооба, мына болсо бүткөндөр тугандар. Мына жерден карасаңар болот, көргүлө. Мына манипулятор жасаган завод ошондой болот, тугандар. Шандоңдогу көптөгөн жерлерде силерге жөн эле бир нерселер кылып жасап, же болсо ушулардан алып барып эле үстүнө коюп берип эле силерге сатат да негизи. Бул өзү жасайт. Бар жогун өзү жасайт да. Мына буякта карасаң, буякта бүтүп чыккандар. Буякта да бүтүп чыккандар такыр. Manalar olsa dozum janakı manipulatordu işletkende 4 çıkap koy. Oşanın butlar mana görsöňüzдөр bolot. Taptayar japjan kılıp, kraskalap, bar joğun ornotup jakşınaka kılıp koygan mana. Sapatına eç kандай kıylat bolбойсуздар. Ооба, байке, sizge manipulatoruңузга takır жаңылаушуларды japjan kılıp berет, ооба. Endi tuğanlar bul tarafta düşündürgöç keteyim.
ошол манипулятордун жаңы узарып кыскаргандагы май менен иштеген запчастарын ушул жерде кураштырат. Мана көрсөңүздөр болот. Башы ушул жерден кураштырылып, анан бул поезддукуна окшогон релис да, көрсөңөр болот. Bir-birden kuraştırılıp narılap kete берет. Тияқта дагы иштеп аткан адамдар бар. Эң акырына чыккан кезде ушул манипулятордун ушул түйү тиги ушунун өзү эле 2 тонна чыгат дейт. Ушунун түйү жакшынакай бүтүп, тияқка колго чыгат да негизи.这边是做底座嘛哈，底座和那个支腿儿，这边就是组装了，组装吊机这边，吊机装配。 Ne? Ersat. Ersat. Bizde mындай немеден кылып турчу мени. Видео тартып атканын артыбыздан, алдыбызга өтүп мындай түшүндүрүп аткандар тартып кой. Үсүп болобу. Тугандар эми бул тарапка келсе, ошо манипулятордун крандарын ничкесинен тартып, чоңунача, кичигинен тартып, чоңунача ушундай краскалап, сырдап, жакшылапчы. Сырдап мынакей жап-жакшынакай кылып туруп, анан тияка өткөрүп берет. Бул тарапка өткөрүп бергенден кийин бул кичинекейлерин салат ичине. Анын ичине андан кичинекейлерин салат. Андан эң акырына болгон кезде тиякта бүтүп чыгат да, мен силерге бүткөнүн көрсөтөйүн. Эми бу жака келсеңер мынакей, бул жерде бүтүп чыкты. Мына ичин карасаңар, bunun içine жақшылап мына o сым аркандарын салып, içine салып киргизип атат да булар иштеп. Ушул манипуляторларды узартып кыскартканда сым аркандар да ушул жерде ушундай бүтүп иштеп чыгарылат негизчи. Мактаталы. Мына тугандар, бул тарап болсо ушул бүтүп таптайын болуп болгондор да, эми апарып эле машинанын үстүнө коебуз. Жакшынакай текшерип өткөрүп алгандан кийин, силердин колуңарга тапшырып беребиз тугандар. Дагы айтсам, ошол завод менен түзмө түз иштесем деген тугандар болсоңуздар, өзүңүздөр деле келип ушул заводду өзүңүздөр көрүп туруп деле заказыңарды бере берсеңиздер болот. Баары жок манипулятордун крандары ушундай бүтүп чыгып дайындалат да негизи. Баары жогун бул жерге карасаңыздар, орнотчусун орнотуп, таптайын болуп болгон ушул, таптайын болуп болгон алет ушул. Мына баары жогу бул жерде карасаңыздар 1 2 3 4 4түгү бар. 1 2 3 4 5 5 парча узара турганы бар. Негизи өзүңөрдүн талабыңар боюнча, тонна санын өзүңөрдүн талабыңар боюнча кылып чыгарып беребиз тугандар, заводдун жасат. Тугандар, мына карасаңыздар, бул жаңыдан коюлуп атат да. Машина да жаңы, манипулятор да жаңы, баары жогу жаңыдан коюлуп атат. Мына бул Шахман экен да, маркасы Шахман экен. Бул менин билишимче 12 тоннадан жогору тугандар. Негизи алды 2 дөңгөлөк, арты 4 дөңгөлөк болгонун баары жогу 12 тоннадан жогору болот. Эми бул тарапты карасак, бу дагы Шахман экен. Шахман 3000 дейт. Буга коюлганы болсо, мен карайын. Бул 10 тонналыктай турат да, негизи. Бу да жаңыдан жасалып бүтүп атат заказ боюнча. Жөгүшү чийдүн да.
这个是几吨的？ 8吨的， 8吨。你看， Mına bolsa 8 tonnalık ekan tugandar. Şu yerde 200 dep yazılıp turat. 700 degenimiz 8 tonna. Evet. 不闭的情况下，实际上所有的这张都是要加一个复梁上去，所以它加复梁时候掉。 Dağır sizlerge eskertip keteyin. Tugandar, akça özüңөр çöntöңөрдө ошого bir сапаты жакшы, шенчиликтүү болгон жакшынакай завод менен иштеш керек туугандар. Бул болсо Ховонун дипани, Хово машина, а бирок бул дагы айтарым машина заводдон келгенде. Ушул мынау заводдон келгенде дагы айтсам ушул менен эле келет. Мына эле келет туугандар. Мына үстүндөгү жок болот. Ушул эле келет. Bunun üstüne alып kelip manipülatordu koyup koysak bolboyt tugandar. Anın üstünde mınau temirdi dağırsıyla temirdi jakşылап suarkalap üstüne dagы çimitiş керек da tugandar. Özünükü bul manipülatordu götөргөн жүктү götөрө албайт. Ошого dagы эле эскертсем, bir шенчиликтүү, сапаты жакшы болгон ушундай биринчи кол заводдон чыккан техника станокторду алсаңыздар болот. Ал үчүн Pazar Başı YouTube kanalına kattalı olun deriz. Unutуп kalmangsızlar tugandar.它这个车加大梁了，大梁加货箱都要做这么长，按在咱们国内是不行的。哦。Usul verilir şöyle. Алдыда мынау манипуляторлардын кандай жасалып чыкканын, кандай орнотулганын сиздерге бүт көргөзүп бердик. Ошол заводдон бүт бардыгы жасалып чыгат дагы. Мынау талааны көрдүңүздөрбү? Ушул жерге бүт экспортко даярдалып, бүт дүйнөгө тарала турган болуп, бүт ушул жерлерге келип тизиле берет. Бардыгын тандайт дагы, өзүнө жаккан ушул жерден алып кете беришет. Анан биз ушул кыргызстандык туугандарга айта кетерибиз. Ушу манипулятор алсаңыздар, кран алсаңыздар, Хово машиналарын, фотон машиналарын ала турган болсоңуздар, биз сиздерди ушул Кытай өлкөсүндөгү эң чоң бир жогорку деңгээлдеги заводдун өзүнө чакырабыз. Бул Кытайга келгенде эч кандай ойлонмоңуздар, келсеңиздер аэропорттон тосуп алып, ушул заводко алып келип, ушул техникалардан каалаганыңыздарды тандаттырып, айдаттырып көрүп, бүт бардыгын текшерип алып, анан кийин Кыргызстанга бемурал кетип калсаңыздар болот туугандар. Ошон үчүн биздин базар баасына катталып, биздин базар баасы менен бирге болуңуздар. Мына ушундай 5 тонналык, 10 тонналык, 15 тонналык чоң грузовой машиналарды тарта турган
Автовестер таразалары керек болса дагы биздин базар баасы компаниясы менен байланыша бересиздер.